Саламатсыздарбы? Мир 24 Чекит KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү, эфирде эл адамы берүүсү алып баруучу Айперия Азаматова. Бүгүн бизде конокто мыкты, жүрөк эргиткен чыгармалары менен көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнүк тапкан ырчы Аскат Мусабеков. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош болдук, рахмат. Жакшы келип болдук, рахмат. Жакшы, анда алгач сөздү акыркы чыгармачылыктагы жаңылыктарыңыз боюнча сурасам, кандай чыгарманын үстүндө иштеп жатасыз? Азыр эми чыгармачылык жаатта болсо жаңылыктар көп. Биздин улуттук филармонияда солистмин, 10 жылдан ашыгыраак убакыт болуп калды. Камбаркан ансамблинде солистмин. Күзүндө өтө турчу көчмөндөр оюндарына Түркияда өтө турчу. Ошол жака бир-эки программалар даярдап аткан маалыбыз. Анан көпчүлүк учурда мамлекеттик чоң иш-чаралар болгондо ошол биздин Камбаркан ансамбль тартылат. Ал жак менен солист болуп, биз да дайыма ушундай концерттерге катышабыз. Жакын арада ушу 4 мамлекеттин президенттери келет экен, ошол иш-чарага даярдап аткан маалыбыз. Ал эми өзүм жеке чыгармачылыгымда болсо жазында концерт бердик. Өзүңүздөр билгендей, май айында өмүрлөшүмө деген. Андан кийин ошол концертибизди Нарын шаарына барып 2 күн бердик. Андан кийин баягы эл каникулга чыгып кетти да, тилекке каршы убакыт кичине тарыраак болуп калды. Анан ошол кичине алымча кошумчалар бар. Анан сентябрь айынан баштап Ошко, Жалал Абадка, ушундай көлгө, ысык көлгө, ушундай облустун борборлорунда өткөрөлү деп пландап турабыз. Негизинен айтканда мындай чыгармачылык менимче эч качан токтоп калбайт болуш керек. Себеп дегенде балким сен ыр жаздырбай же клип тартпай же концерт бербей же калышың мүмкүн. Негизинен чыгармачыл адамдын ичинде, оюнда ар дайым мындай изденүү, идеялар ушундай болуп турат да. Ошондой эле. Түркияга концертке деп калбадыңызбы? Түркияга концертке кайсыл чыгарманы даярдап жатасыз? Азыр негизинен биздин өзүбүздүн улуттук ырларды ырдайбыз, элдик ырларды. Ошондой эле түркчө да ырлардан аралашат. Аны эми программага кайсы ырларды киргизебиз, аны албетте мен өзүм жалгыз чечпейм. Ал жакта дирижер бар, ал жакта режиссер бар. Ошолордун баарында коллегиалдык түрдө мындай чечебиз да, чечилет да. Сиз түрк тилинде да жакшы ырдайсыз, түрк тилинден сырткары да кандай тилдерде ырдайсыз? Негизи ошо түркчөнү кызыгып, ырын ырдагым келип, анан курс өттүм да, курстан окуп, анан азыр эми Кудайга шүгүр мындай ырдап калдым. Түшүнүп ырдагым келчү да, мен баягы жөн эле жаттабай түшүнүп ырдагым келчү. Анан дагы ушу мен ата-энем экөө тең мугалим болуп азыр ардактуу эс алууда да. Анан мамам, апам болсо өмүр бою ушу чет тилчи болуп сабак берди, француз тилинен. Анан башынан эле айта берет эле, ушу французча ырдасаң болот эле деп. Анан ошол негизи ушу французча бир ырдагым келип жүрөт. Ошол. Жакшы, анда кийинки чыгарма сиздин чыгармаларыңыз, ырларыңыз дегеле өзгөчө көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармалар. Чыгарма тандап жатканда көбүнчө эмнесине маани берип тандайсыз? Эң жакшы суроо экен. Биздин агайыбыз, менин агайым улуу устатым Улук Мырза Болотов профессор бизде окутуп атканда ар дайым айтчу эле да, ырчы репертуар тандоодон эч качан жаңылбаш керек деп. Жанагы летчиктер окуп атканда буларга айтып коюшат экен да, асман жаңылыштыкты кечирбейт дегенчи. Ар бир мүнөтүм, ар бир кыймылым мындай контролдо болуп туруш керек деп. Ансарындай бизде да ошентип айтар эле, репертуар тандоо өтө кылдат маселе, бул нерсе кечирбейт деген сыяктуу. Ошондуктан албетте анан ырчынын өзүнүн ички дүйнөсү болот, өзүнүн кругозору болот, өзүнүн дүйнө таанымы болот, өзүнүн мындайча табити болот, дүйнөгө болгон көз карашы болот. Ошого жараша анан репертуар тандайт. Албетте үнүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша анан репертуар тандаган жагынан дагы мени
мындай айтышат, жакшы тандайсың деп анан ушул мындай устаттарыман үйрөнгөн бир жакшы нерселердин бири ушул деп мындай өзүмчө да кээде сүйүнүп калам да. Анан ошо эң негизги жүрөгүм аркылуу өткүзүп тандайм. Ырдын маанисине, сөзүнө, обонун ыргактуулугуна, диапазонуна, анан ар кандай бир ушундай үнгө бир үнүнүн техникалык жагын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтө турчу бир жагдайлар болуп калса ал жактарына, кыскасын айтканда ушундай критерийлер бар, бир топ. Ошолор менен аны тандайм. Анан жагып калган ырды болсо батыраак ырдагым келет. Ошол ырды ырдап чыккычактай мындай шашам да. Ошондой жактары бар. Эң алгачкы сахнаны аттагандагы ырыңыз кайсы болду? Деги эле биринчи клибиңиз, биринчи ырыңыз тууралуу айтып кетсеңиз. Биринчи клип меники маркум Калмурат Рыскуловдун "Махаббатым" деген ыры болгон. Махаббатым чолпон жылдыздай. Андан бери бир 15-16 жыл өтүп калды го дейм. Алгачкы сахнага чыкканда? Алгачкы сахнага чыкканда 2006-жылы чыктым. Анан мындай ошо эсимде, спорт сарайында бир концертке ырдап чыгып, туманда дымды кое берип коет эмеспи? Анан элге чыгып ырдап, анан эл деле көрүнбөйт. Баягы пушканы светти жарыткан, анан дымды кое бергенде бир тумандын арасында ырдап эле чыккандай болгом да, мындай айтканда. Мындай элес плас толкунданып, ушинтип анан ошол биринчи чыккан ошол 2006-жылы болчу. Анан ошол учурларда Кыргызстан обондору деген радио аябай популярдуу болуп, анан жаңы чыгып келаткан ырчылардын ырларын ошол жактан берсе, бул мындайча айтканда ошол жактан эгер ошол радиодон көбүрөөк берилсе, сенин ырың, сенин чыгармачылыгыңа башталды дегендей бир нерсе бар эле, шоу бизнеске аралашты дегендей бир трамплин эле да. Анан ырымды Кыргызстан обондоруна берип коюп, радиону далай кайтардым да. Түнү менен сабак жазганча эле жатаканада жашайт элек. Анан эсимде ошо бир жолу саат 3:30 түнкү 3:30 берип калды. Анан өзүм эле жалгызмын. Бирөө угуп калса деп атам, жанымдагы балдар уктап атат, комталаштарым. Анан бирөөнү ойготтум, тур деп. Эмне болду дейт? Мен ырымды берип атат радиодон деп ошентип, ошол учурда аябай мындай бир толкунданып кетер элем. Анан азыр байкайсызбы, көп нерсе жеңил болуп калды да. Атактуу болуш да жеңил болуп калды. Себеп дегенде телефон колубузда, тарттың да YouTube'га чыгарсаң, бат эле жылдыз болуп кетесиң. Ал кезде жок болчу, ал кезде. Биз интернетте эме кылчу эмеспиз, ошо 2006-2007 жылдары эле кече эле мисалы. Дүйнө аябай тез өнүгүп келет баягы. Анан биз ошентип ырларыбызды жаздырып алып, балбанкага, дискке, аны радиолорго ташып барып берип, клиптерибиз болсо да ошондой кылып берип, азыр болсо көп нерсе жеңил болуп калды. Ырыңды студиядан жаздырып туруп эле жиберип коесуң да. Анан эч мындай угара болбойсуң. Азыр көп нерсе жеңилирээк. Бирок ошол жеңил болгондо дагы мындай өкүндүргөн нерсе ошол жеңил ырларга да көбүрөөк ыктап кетип атышат да. Бирок антейин десең, азыр жакшы окуп жүргөн, жакшы таланттуу балдар, кыздар аябай көп. Жакшы, эми чыгармачылыкты алгач баштаганда сизге каршы чыккандар болгонбу жана алгач сизди ким колдогон биринчилерден болуп? Баягы спонсор болуп, жакшы суроо экен. Негизи ушул суроону эч ким бере элек болчу мага. Эч ким каршы болгон эмес. Мени ата-энем, атам, папам юрист кылам дечи. Юрфактан окутам, мектепте жакшы окуучумун. Анан могу сабактарды, андай гуманитарный сабактарды жакшы окуу, адам жана коом, укук деген сабактар кирет эле жогорку класстарда. Ошолорду жакшы окуу, тарыхты жакшы окуу. Ошону мен юрфакка тапшыртам, юрист болосуң деп. Анан шыгым ойгонуп, мурда эле баягы 5-классымдан баштап комуз черттим да. Анан кийин ушуга көбүрөөк тартып кетти магачы. Анан баягы отурсам эле
чыгармачылык жөнүндө ойлоп, менин чыгармачылыгыма эң биринчи таасир берген ошо Сыймык Бейшекеев өкүл атам болгон. Анан акыркы класста ушу Бишкек шаарынан келип окудум. Ошо аягында мындай эле болуп калганда, ушу мектепти бүтсөм, буюрса, анан улуттук филармониянын алдында 2 жылдык студияны окусам сөзсүз. Андан кийин улуттук консерваторияны окусам, анан деп ушундай элестетчү элем да. Азыр ошол жол менен келиптим да. Ошо менен анан бул немеге кирдим, чыгармачылыкка. Ошентип тандап алдым. Мени ата-энеме аябай ыраазымын. Азыркыга чейин угуп, сын пикирин айтып, колдошот. Ошол ата-энем ошо убагында колдоп, кичинекей кезде, окуучу кезде далай конкурстарга машинасы менен алып барып, апам болсо термоска чайын куюп алып, ушинтип мындайча айтканда ошо мендеги талантты багышты да. Азыркы көп жетишкендиктеримдин дээрлик 80-90% ошо ата-энеме таандык да, ийгиликтеримдин. Анан эми биринчи колдоочум албетте менин ата-энем болду. Анан сырт жактан спонсор дегендей эң биринчи колдоочум өзүбүздүн айылдан, ошо Ат башы районунун Акмайын деген айылдан Темирбек деген байкем, Ормутоев Темирбек деген байкем спонсор болуп, биринчи ырларга ошо жастырганга тыйын тыпыр берип, костюм тиктир деп өзүнчө бир тыйын берип, азыркыга чейин айтып калам, ыраазымын жолуккан сайын. Менин эң биринчи спонсорум ушул Темирбек байке, Темирбек Ормутоев. Бала чагыңыз кандай өттү деги эле ошол убактагы бир кызыктуу учурлардан айтып кетсеңиз. Бала чагым аябай жакшы өттү. Айылда өттү. Чоң энем, чоң атамдар менен жайлоого барат элек. Ал жакта Кайнар, Каманды суу, Чаар деген жайлоолордо ошо менен мындай тентегирээк болчумун. Балалыкты эстегенде жанагы водопроводдун суусун агызып салып туруп, суу ичкенде мындай тишим зыркырап кетер эле да. Ошондой кездер эсимде түшөт. Андан да кичирээк кезимде үйдөгү сүзмө баштыкты ары өтүп бери өтүп эле эме берчүмүн да. Анан ай кой эмбе кир. Анан болбой эле эмп алып кайра ойноп кетчүмүн. Анан апам ушу баштыкты жууп койчу да күнүгө. Чаң болбосун деп баары эмет экен деп. Ошондой болду. Көп мындай элестер менен коштоду. Жакшы элестер менен балалыгыбыз абдан бактылуу өттү да. Көп нерсеге балалык кезде, өспүрүм кезде ошо адамдын кулк мүнөзү негизи эле мындай калыптанат экен да. Ошо учканда, уяда эмнени көрсөң учканда ошону аласың деп, анан бул жагында дагы ата-энем аябай жакшы тарбиялады бизди. Атам баягы учурунда Совет төрагасы болуп, азыркыча айыл өкмөтү. Анан кийинчерээк кайра мектептин директору болуп калды биз мектепте окуп жүргөн кезде. Анан айтчы, эң биринчи мен силерден требовать этем. Себеп дегенде директордун баласы, балдары, үй бүлөсү элге балдарга үлгү болуш керек калган окуучуларга деп. Ошон үчүн конокко дагы жанагындай мектепте кезде отуруштар болчу эле го. Ошол жака да жиберчү эмес да. Түз барып, түз келип, сабакты жакшы окуп, тентек балдарга кошулбай, ошентип окугула деп, анан ошентип окудук. Талапты аябай жакшы койчу, катуу койчу. Балдар кыялданып эмес, биз кичинекей кезибизде эмнени армандап, эмнени кыялданып келебиз. Кыялданганда ушу мен мындай бир көп элдин алдында жүргөндү кыялданар элем да. Анан эле жердин баарын эле Аскат Мусабеков деп эле жасай берчүмүн да. Кол коюп, Аскат Мусабеков, силерге жакшылык каалайм деп жазып эле ошентип. Анан ар кайсы жерге барып, бир күнү бирөөнүн тегирмени бар болчу ул жакта. Анан ичине un тарттырабыз да, будай алып барып, анан унду алып туруп, тегирменин ичине стенага Аскат деп жазып салып атпайбы, атымды Аскат деп.
Анан баласы экөөбүз урушуп, эмне жазып саласың, эмне депчи, кырып жазып атпаймынбы депчи. Анан ошондой болчу, мындай көрүнгөн жерге эле өзүм атымды жаза берчүмүн, Аскат Мусабеков деп элечи. Ошентип жаза берчүмүн. Анан бирок мен мындай билбейт мындай көп эле салчу эмес, балким ырчы болом эмне, мындай эч эмес, бирок мындай аябай көңүл борборунда, адамдардын көңүл борборунда жүргөндү каалачумун да. Ошондой болчу. Эгер ырчы болбой калсаңыз, кайсыл кесиптин ээси болот элеңиз? Билбейм, эми ошо ата-энем негизи юрист кылабыз деп жүрүшчү. Анан мен бизнес кылам, бизнесмен болом мен деп ошентип мектепте окуп жүргөн кезде лимонад да саткам мен. Анан атамдар Бишкекке барганда бир аз чогулткан акчамды берип, ана ичинде 2 тоголок сагыз болгон сагыздарды алдырып, аны негизи өзүм чайнайын деп эле алдырып, бирок көбүрөөк мектепке барып үстүнө дагы 1 сом болсо дагы 1 сом кошуп балдарга сатчумун да. Анан мындай мен бизнесмен болом деп кыялданып, мен юрист болом деп. Эми балдар ушундай го. Бизде класста бир жолу эсимде, кичирээк кезибизде сочинение жаздырып, мен келечекте ким болом деген аябай жакшы тема эле ошо кездерде. Анан ушундай жакшы жасап элем да мен. Анан мен президент болом деп, дагы бирөө космонавт болом деп ушинтип. Анан тигинтип ар бир балдардын кыялы анан чоңойгон сайын кичине реалдуу болуп баштайт экен да. Мен мугалим болом дейт, кыздар врач болом дейт экен. Балдардан ушинтип мен юрист болом, мен экономист болом дегенде ошондой келчү эле да. Ошондо айтчу элем, мен жазчу элем дайыма. Мен юрист болом, мен болбосо бизнесмен болом. Бизнесмен болуш үчүн эмнени жакшы окуш керек, экономиканы жакшы окуш керек экен, математиканы жакшы окуш керек, жана башка деп ушинтип жазган сочиненияларым бар да. Анан азыр айтып атканымдай ошол кездерде эстеп кеттим да, ошондой жүрчүлүк. Музыка сиз үчүн эмне? Музыка менин жашоомдун өзөгү да. Музыка мен жеген наным, жашоомдун ыргагы, бул күнүмдүк нерсе. Эртең менен турам, мисалы, туруп суу ичип, кофе ичип жумушка барам. Ана жак музыкабы, жолдо баратып музыка угам. Жакын жаңы жастырган ырларымды угуп барам жолдон. Болсо даярданып барам ырдап. Барганда музыка филармонияга барам, ырдайм. Аяктан чыгам, ушундай эфирге барам же концертке барам, ушундай. Мындайча айтканда, эртең менен туруп, кечки кайра уктаганга чейин ошол иш менен, ошол иш тегеретесин да, алып туруш берем да. Анан чакырган жерлерге барам, ардайым. Мен уккусу келген адамдарга ардайым, мен ырдап бергенге мындай жан дилим менен ашыгам да. Ошондой, ошол жактарга жүрөм. Кыскасын айтканда, музыка мындай көлөкөмдөй эле жүрөт да. Мен анын көлөкөсүндөй, аны менин көлөкөмдөй дегендей. Ошентип музыка менин үчүн жашоомдун чоң бир бөлүгү. Анын ичинде ырым, комузум, чыгармачылыгым. Ошол мындай 2006-жылдан бери чыгармачылыкта жүрөм деп айтып калбадымбы? Бул аз дагы эмес, көп дагы эмес да. Ошо 15-16 жыл болуп калды. Мындай бир топ нерселерди көргөнгө, бир топ нерселерди аңдап түшүнгөнгө, анализдегенге жетишип калдым бир аз да болсо. Кичине болсо да көзүм ачылып келатат, түшүнүп келатам. Ошо музыканын, чыгармачылыктын аркасы менен дүйнөнүн бир топ мамлекеттерине барып келдим. Ошондой сыяктуу нерселер мындай. Ырчылыктан эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Тапкан нерсем көбүрөөк. Мен дос таптым, мен ошо үй бүлө таптым, мен чөйрөмдү таптым, мен өзүмдү таптым, элди таптым, көрмандарды таптым. Өзүмдүн атымды, жолумду таап алдым. Себеп дегенде мен 11-классты бүткөндөн кийин Улуттук филармониянын алдында 2 жылдык студияда окуп калдым. 1 курсумда мен барбаган жери калган эмес. Ошондо кандайча айтканда өзүмдү издедим аябайчы. Ооба, мен филармонияда окуйт элем.
Бирок радиого барып, кыргыз радиосуна барып ишке орношом деп ой эмне иш кыласың десе, мен сүй жөнүндө бир эсселерди жакшы жазам. Ошолор жөнүндө жазып, Бейпил түн берүүсүн даярдайм деп, анан Бейпил түнгө чейин коюп отурду. Анан Кайрат Иманалиев ошол кезде Мурас бирикмесинин, Казына бирикмесинин эмеси болчу, редактор болчу радио жагында. Бир диктофонду берип, чоң диктофон, мындай микрофону бар да, мындай. Анан Арабаевда бир Токтогул Сатылгановдун жөнүндө бир илимий конференция өтүп атыптыр. Ошол жактан барып репортаж даярдап келдим. Анан бардым да. Ошондо мен 19 жашта болчумун да. Анан барсам башка кабарчылар келип турган, алар эмне берген суроолордун биринчи угуп алдым. Эмне суроо берип атышат депчи. Биринеки жакшы суроолор бар да. Ошолордан өзүм жаттап алдым. Тияка чыгып алып, башка элдерге ошону сурап, конференция өзүнүн максатына жеттиби депчи. Ошентип иштеп көрдүм. Андан чыгып туруп эле анан кийин кой мен гезитке иштейин деп бир гезитке бардым. Барсам алар дагы эмне жазасың деп ошо жазып бирдемелер жазчу элем да. Анан алар менен дагы кыскасын айтканда эшиктерди көп сүкүлөдүм да. Ошентип жүрүп анан бул детский передачаны да алып барып калдым ошо Шыктуулар деген КТРде. Ошентип жүрүп кыскасын айтканда ошо өзүмдү таптым да, өзүмдүн жолумду. Бул менин ырчылыгым, бул мен ошондой. Кудай буйрса быйылдан баштап педагог катарында өзүмдү сынап көрөйүн деп улуттук консерваторияга буйрса белсенип атам ошол жактан иштегенге. Шакирт тарбиялайын деп, мен да агайымдай болуп. Эми ошо менен ушинтип өзүмдү аз да болсо жолумду кичине таап келтим да. Мүмкүнчүлүк келип калса, кайсы менен дуэт жасап келеңиз? Кыргыздарданбы же? Дүйнөлүк. Мен ким менен дуэт жазмакмын? Поворотти менен жасайын десем, бирок ал мени ырдамак эмес болуш керек дегенде. Мен жактырган ырчылар ошо Лучано Поворотти, Майкл Джексонду аябай угам, Хьюстонду угам, Джеймс Браун аябай жакшы көргөн мындай аткаруучум. Эми дүйнөдө көп го. Демис Русос, кимдер? Орустардан көп, мисалы. Мен билбейм, мен аябай көп ырчылар менен дуэт жаздырам демек болушум керек. Мен кыргыздын ырчыларын да аябай жакшы көрөм. Кайсы ырчыларын мыкты ырчы деп билесиз кыргыздын? Эстрададанбы? Мирбек Атабеков менимче аябай жакшы. Мага аябай жагат да. Ырларын көп угам. Изденет аябайчы. Аябай изденет. Аябай эмгекчил. Ошого жараша, талантына жараша да адамгерчилиги аябай жакшы жигит да. Мирбек Атабекти аябай баалайм. Анан калгандарымды деле баалайм, баарын тең менин кесиптештерим, ага инилерим, досторум дегендей баарын тең баалайм. Ар бири өзүнчө мындай штучный товар дегендей мындай ар бири өзүнчө бир индивидуал да, өзүнчө дүйнө, ар бири бирөөнө өзүнчө мамиле кылыш керек дегендей ошондой баарын тең баалайм. Азыркы ырчылардын көпчүлүгү эле той жаатына, той музыкаларына угуп кетпайбы? Ошого сиздин оюңуз кандай? Бул нерсе туура элеби же? Негизи мындай да, баягы маданият өкүлдөрүн, өзгөчө ошо ырчы композиторлор, булар ошо кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү деп эсептейм да. Анан ошого жараша ошол маданиятты алып жүрүүчүлөр, ошо өнөр адамдары өзүнүн мындай неме болуш керек да, билим жагынан болобу, кругозору болобу, өзүнүн эстетикалык жагынан да болобу, элге чыныгы үлгү болуп чыгыш керек да. Себеп дегенде аларды көп кишилер ээрчийт да. Мисалы, сиз
атактуу ырчы болсоңуз, онун менен бир жолуктуп байлансаңыз, сиздин баягы фанаттарыңыз көбүрөөк ошондой кылышы мүмкүн да. Мындайча айтканда элди ээрчитет да. Анан ошондо ошого жараша элдин табитин ээрчибей, элди ээрчитиш керек, элдин табитин оңдош керек. Бул дегеним, сиз айтып аткандай жеңил желпи тойго арналган ырларды азайтып, жакшыраак ырлардан жазыш керек. Жакшыраак акындар менен, жакшы акындар менен иштеш керек. Оом болуш керек, жакшы ырдаш керек. Маани маңызы бар ырды ырдаш керек да. Ошентип анан биз элдин табитин оңдой алабыз. Элдин табитин оңдосок, биз келечектин табитин, мындайча айтканда, келечектеги муундун жолун ачып бере алабыз. Алардын жолунда туман болуп калса, ошонун туманды таратканга жардам бере алабыз. Алардын кулк мүнөзүнүн калыптанышына, алардын адам катары, инсан катары тарбияланып чыгышына, калыптанып чыгышына биз түздөн түз ошондой бир маанилүү, тарбиялык маанилүү ырларыбыз менен түздөн түз келечек муундун тарбиялуу болуп чыгышына таасир беребиз. Тарбиялуу болуп, же болбосо тескерисинче бир эчтеке түшүнбөгөн, бир мындайча айтканда мурдунан алысты көрө албаган бир муундун дагы чыгышына да биз күнөөлүү болуп, же болбосо сарын кошуп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн бардык жагынан караш керек. Жаш балдар, кичинекей балдар айылда байкайсыздар, интернетте көрөт. Анан ошолорду туура ырдайт да. Аттарын айткым келбейт. Жеңил желпи музыкаларды ырдайт. Тиги бала ошону жаттап алып, ырдап көмөк тутуп атат да. Анын ордуна ушу саройду ырдап, мен бир жолу таң калгам. Жайлоого барабыз, анан ырдайлы деп, ат башыдан болчу. Ырдайлы деп, анан биз да ырдап бүттүк, анан бир кичинекей балдар бар экен, анан ой, могу бала ырдап койсунчу десек, бир 2-класс келинчү. Сейталиевдин, Токтоналы Сейталиевдин репертуарын ырдап атпайбы? Экстренный артистчи. Эмне деген бул? Мен таң калдым. Кичинекей 2-класстагы бала эсимден ырдап атат, саройду ырдап атат, түшүнүп ырдап атат. Анан ошо Токтоналы Сейталиевдин репертуарынан ырдап атпайбы? Таң калдым, ыраазы болдум ата-энесине. Анан ошондой болуп турса, жүрөк кубанат. Демек, келечекте бизде билимдүү адамдар көп болот. Билимдүү адамдар көп болсо, билимдүү коом жаралат. Билимдүү коом өнүккөн мамлекетти түзөт. Өнүккөн кеп эле баягы экономикалык жактан эмес, адам катары, улут катары, ондай бир өнүккөн, руханий жактан өнүккөн бир мамлекетти түзө алабыз да. Ошондой келечек муу менен. Ошо бул деген азыр билинбейт. Анан бир 15 жылдан кийин ошонун көчөтү өсүп, жемишин берип баштайт да, же жакшы, же жаман. Ошондуктан караганда да, ырдаганда да аябайлап астейдил мамиле кылып ырдашыбыз керек. Ошо. Эми сизди ырчы катары эмес, ата катары да карап көрөлү. Сиз балдарыңызга атаңыз берген тарбияны бере алдыңызбы? Билбейм аны. Билбейм. Ата баягы Абай Кунанбаев менен атасы Кунанбай ат бастырып бараткандагысын билесиз да, хикаясын. Абай айткантыр, о ата, аке деп. Баласына суроо бергенмиш да. Балам, ушундай сөз бар экен казакта. Атага тең уул, атадан кем уул, атадан артык уул деп. Сен кайсысына киресиң? деп сынамакка сурасынан, аке, мени бүкүл казак, кыргыз тааныйт. Мен ошо атадан артыкмын го дейт экен. Анан десем, ай балам, андай эмес. Мен кыскача айтып атам да. Сен атага тең болуш үчүн дейт, атадан артык эмес, атага тең болуш үчүн өзүңдөй Абайды тарбиялап чыгышың керек деген экен да. Ошондуктан эч качан атадан артык болом, андай деген ойдон алысмын. Бирок атам берген тарбияны
мен кандай ата болуп атам, берип атамбы деген сыяктуу мен деле мындай суроолор көп. Ата бул биз үчүн, жеке мен үчүн идеалым да. Анда азыркы ырчы болом деген жаштарга 3 кеңеш айтып кетсеңиз. Эң жакшысы. Азыр ырчы болом десе, менден бирөө жардам сурап келсе, мен аны ага костюм тиктирип берем деп, же болбосо ырымды жазатып берем деп, же мындай бир жана башка, же болбосо тиг концертке сени коштуруп коем деп антип жардам бермек эмесмин. Менден кеңеш сурап калганда мен багыт берем да. Мен балык эмес, балык кырмаганга кайырмак берем дегендейчи. Багыт берем. Мен анын мүмкүнчүлүгүн байкап туруп, сен билим алышың керек деп айтам, эң биринчиден. Билим алганда дагы кайсы жерге барып билим алыш керек? Аны кайсы мугалимдерден барып окуш керек? Аны анан эми китепти көбүрөөк оку деш керек. Азыр деген бардык техника жетиштүү заман. Мынтип китепти окуганга убактың жок болуп атса, аудио китептер бар. Ошолорду окусаң болот. Мындайча айтканда, ырчы жөн эле ырдай бербейт, могу мээни да өстүрүш керек да. Баягы Улук мырзага айтып, акылдуу болуш керек депчи, ырчы. Ошондой айтар элем да, ырчы болом дегендерге билим алыш керек. Билим алып туруп анан кийин анан сахнага келсе, ошо сахнадагы өмүрү узун болот. Анан бүгүн жарк этип чыгып, кайра өчүп калбаш керек да. Азыр ушундай заман болуп атат. Бүгүн эмне болгонун эртең менен жаңылык же кечке чейин унутулуп калып атат да. Ушундай азыр. Ошон үчүн ошо калыш керек да, мындай. Эсине калыш керек. Эмнеге эле мынтип кээ бирде биз ушу жаңы окуп жүргөн кезде элдик ырларды чаанып эле ошентип берчү, мындай шаардыктар. Ушкалардай болуп ырдайсыңар силер деп, чалдардай болуп деп. Андан бери канча ыр болду, жасылды. Алар ырчылар деле көптөрү өчүп кетти. Биз ошондой айтчу, жок. Эгер андай өчүп кала туруп, биз туура эмес ырларды ырдап атсак, туура эмес багытка бараткан болсок, анда эмнеге Муса Баетовдун Сагынам деген ыры 45-жылдан бери азыркыга чейин жашап жүрөт, элдер унутпай. Сарой эсимде ошондон бери жашап жүрөт. 60-70 жыл болду. Демек, бул классикада. Демек, биз классиканы алып жүрүүчүлөр болобуз да, буюрса деп. Биздин да көчөдө майрам болот, буюрса деп, ошентип койчусунан. Ошол менин айта турган ойлорум. Анда эфирдин соңунда сизден бир жагымдуу чыгарма сураналы биздин көрөрмандарга. Макул, жакшы болот. Абдан жакты мага эфир. Суроолоруңуз да абдан жакшы экен. Мен жакшы көргөн кинолордун бири кыргыз фильмдерден. Ошол Геннадий Базаров тарткан Көчө деген фильм. Көчө деген фильмде баягы ошо Советтер Союзунун мезгили тартылат го. Бир айыл көчүрүп, ал жак мурунку ал жака суу сактагыч курулат деп. Анан ошонун эң аягында Авас деген ошо каарман ырдайт эмеспи? Мукан Рыскулбековдун Аппагым деген ырын сөзү Ашым Жакыпбековдуку. Ошондон бир 2 куплет ырдап берейин да. Ömürüm gülgün göktөмдө, өрүк зар гүлүн төккөндө, өрөп көп жүрөк кубанды, өзүңдү алга чөпкөндө. Аппагым, өкүнөм ал күн өткөнгө, жанымда жүрсөң жанаша, жадырап күлө караша. Жылдыздар көктөн суктанчу, жамалың менден талаша.
жөнелек таң ата. Жолуғар жерден бақтағы, жол қарап сені таппадым. Күліп жатты шамалға, өріктің гүлі шақтағы. Ей аппағым, сен менен кетті жас шағым. Ай аппағым, сен менен кетті жас шағым. Sen menen кетті жас шағым. Onun арнайы убактыңызды бөлүп студияга келип маек бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда чыгармачылыгыңызга дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, сіздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык жамаатыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ошо биздин үнүбүздү узун элдин уучуна, кыска элдин кырына чейин жеткизип, айта турган ойлорубузду жеткизип атканыңыздарга үчүн силерге чоң ыраазычылыгымды айтам. Сиздердин ушу сайтыңыздардан, сиздерден дайым эле кыргыз эли жакшы жаңылыктарды, жан эргиткен ырларды угуп жүрө берсин. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен эфир соңуна келип жетти. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.